Assalomu alaykum, urmattu zamanbap mugallimler. Bilimge kızıkkan bardık jarandar, ata-eneler, okuvchilar, studentler. Barыңыздарда бүгүнкү кызыктуу видео сабактарыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Барыңыздарда жашоодо ийгиликтерди каалайбыз. Бизден көпчүлүк мугалимдер сурап жатышат. Кантип видео сабак даярдасак болот? Алгач эмне кылышыбыз керек? Алгач кандай кадамдарды аткарабыз деген суроолор болуп атат. Ошондуктан биз ушул суроолорго жооп берүү максатында бул видео сабактарды даярдоону баштадык. Видеону баштоодон мурда албетте видеого лайк басып коюңуз, комментарийге өзүңүздүн жакшы пикириңизди калтырыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүңүз. Бул сиздин бизге көрсөткөн колдооңуз болуп эсептелет. Даяр болсоңуздар, анда баштайбыз. Эң алгач биринчи кадам эмне кылышыбыз керек? Урматтуу заманбап мугалимдер, видео сабак даярдоо үчүн эң алгач мен сиздерге маалымат берейин. Бул сиз кайсыл классты тандайсыз? Кайсыл класстын 4-чейрегиндеги кайсыл теманы, мисалы, 1-теманан башталуу керек. Себеби 8 апрелден баштап сабактар онлайн берилет. Баластан жана Элтар илим-билим каналдары, санат каналдары, пирамида каналдарынан Билим берүү министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактар берилет. Ал эми сиз видео сабакты даярдоону кааласаңыз, эң алгач жакшы көңүл буруңуз. Эң негизгиси бир классты тандайсыз. Ошол класстын 4-чейректеги 1-темасынан баштайсыз. Сиз 1-теманын сабак иштелмесин алгач иштеп чыгышыңыз керек. Сабак иштелмесин иштеп чыкканыңыздан кийин сиз ушул сабак иштелмесин презентациясын даярдашыңыз керек. Мына көрдүңүзбү? Презентациясын даярдашыңыз керек. Презентация бул PowerPoint программасынын аркылуу жасалат. Мына ар бир ноутбукта PowerPoint презентация программасы бар. Алгач Word'ко өзүңүздүн сабак иштелмесин даярдаганыңыздан кийин, мына көрдүңүзбү? Word'ко даярдаганыңыздан кийин бул жерге PowerPoint презентация программасын ачып, сиз ушул жерге сабактын презентациясын сонун кылып даярдашыңыз керек. Мисалы, мына биз даярдагандай. Көрдүңүзбү? Мисалы, ошону биз бир жолу көрсөтөбүз сизге. Бул анимациялар менен жасалган. Анимациялар менен даяр жасалган. Ошону жакшы көңүл бурушубуз керек. Бул жерде мына анимациялар менен сиз дагы сонун кылып презентацияңызды жасашыңыз болот. Көрдүңүзбү? Андан кийин сиздин аткаруучу ишиңиз 1-2 кадамдар бүткөндөн кийин сиздин аткаруучу ишиңиз бул эми видео кылып даярдооңуз керек. Же болбосо бул программанын ноутбугуңузга көчүрүп, алар улуу үн коштоп сабакты жазышыңыз керек. Мен сиздерге дагы бир кызыктуу маалымат сунуштайм. Эгерде сизде даяр PowerPoint'te презентацияңыз болсо, бул презентацияга дагы сиз үн кошсоңуз болот. PowerPoint аркылуу. Эгер ноутбугуңуз жакшы иштесе. Бул кандай болот десеңиз, даяр болгон презентацияга файл бөлүмүнө кирип, экспортко кирип, бул жерде создать видео деген бөлүм бар. Көрдүңүзбү? Создать видео бөлүмүн басып, ушул презентация видео катары даярдалып калат. Мына использовать записанные речевые сопровождения во время показа слайдов. Ошол жерге кирип, бул жерде мына белгилеп коюп, андан кийин сиз үн жаздырсаңыз болот. Ушул презентацияга эле. Мисалы, кийинки презентацияны мен көрсөтөйүн сизге. Мына ушул файл, экспорт, создать видео белгилейбиз. Записывать речевые сопровождения во время показа слайдов. Андан кийин начать записьти басканыбызда
Мына көрдүңүзбү, бул жерде запись кетип атат. Үнүбүз менен кетип атат мына. Бизде азыр презентация даяр эмес, ошондуктан. Андан кийин бүткөндөн кийин X'ти басып, сохранить кылсаңыз создать видео. Бул видео катары MP4 форматта сакталып калат. Видео катары сиздин үнүңүз дагы жазылат, слайд дагы ирети менен кете берет. Бул дагы сиздер үчүн кызыктуу бир пайдалуу маалымат болуп эсептелет. Видеону сактоо мөөнөтү дагы бир канча убакытты алат. Дагы бир жолу айтам, даяр презентацияңыз болгон болсо, файлга кирип, экспорт бөлүмүнө киресиз, создать видео, видеонун качествосын эң жогоруга коебуз. Андан кийин использовать записаны, записать речевые сопровождения бир жолу басабыз. Начать записти басып, бул жерден сүйлөйбүз, презентациябыз бул жерден чыгат, ирети менен өткөрө берсек боло берет. Андан кийин сактап коебуз. Сактоо үчүн 10 минуттан 15 минутага чейин убакыт талап кылынат. Ошондуктан жакшы көңүл буруу зарыл. Мисалы биз презентацияны ушундай даярдап жатабыз. Назад. Мына. Кайрадан көрөбүз. Көрдүңүзбү? Бул презентацияга үн кошулган, өзүбүздүн үнүбүз менен. Кааласак бул үндү өчүрүп койсок болот. Белгилеп, удалить кылганга мүмкүнчүлүк бар. Мына, жок болду. Кайрадан сизге көрсөтөбүз. Жакшы көңүл буруңуз. Файл, экспорт, создать видео, качество презентации, использовать записный звук, записать речевые сопровождения, начать запись. Мына көрдүңүзбү? Запись болуп атат. Биз баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Барыңыздарды бүгүнкү сабактарды көрүп турганыңызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздерди билимиңизди кызыктуу суроолор менен текшеребиз. Биринчи суроо. Мисал катары ушундай жазсаңыз болот. Көрдүңүзбү? Бул жазылат. Бүткөндөн кийин продолжить запись мисал катары, же болбосо эми создать видео. Үн кошулду. Аталышын коебуз. Создать, сохранить. Бул жерде MP4 форматта сакталып атат. Биздин үнүбүз менен. Көрдүңүзбү? Эч кандай ашыкча программанын кереги жок. Кээ бир мугалимдер сурап жатышат, бандикам иштебей жатат, прикам иштебей жатат. Анда сиз ушул PowerPoint аркылуу сабактарды, видео сабагын даярдасаңыз болот. Бул сиздерге кызыктуу маалымат болду деп ойлойбуз. Урматтуу мугалимдер, биз өзүбүз боюнча кыскача маалымат берейик. Заманбап мугалим онлайн курсу. Мугалимдерди, ата-энелерди онлайн окутабыз, онлайн сабактарда. Bandicam программасын, Zoom аркылуу онлайн конференция уюштуруу, Google Classroom боюнча, VideoScribe программасы боюнча кызыктуу маалыматтарды, сабактарды беребиз. Kahoot программасы бар, ZipGrade программасы, YouTube тармагында толук иштөө, Multiurok платформасы, Gmail платформасы, Google Forma, KineMaster телефон аркылуу видео монтаж даярдоо, Telegram'da толук иштөөнү үйрөнүү, InfoUrok, Google Forma. Бул жерде курстун баасы жөнүндө маалымат берилген. Бизди сиз социалдык баракчалар аркылуу дагы издеп тапсаңыз болот. Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram Элдор Далиев, YouTube'тан Элдор Далиев, андан сырткары YouTube мектеби, Leader TV деген каналдарыбыз дагы бар. Катталып койсоңуз мыкты маалыматтар берилет. Курстун баасы бир айга 800 сом. Курска катышуу үчүн сиз албетте ушул эки номерге өзүңүздүн толук маалыматыңызды жиберип коюшуңуз керек. Курстун акысын сиз баланс кизи жана Элсом аркылуу которсоңуз болот. Бирдик катары дагы ушул номерлерге салып койсоңуз болот. Албетте төлөмдү аткаргандан кийин чекти сүрөткө тартып жиберүү керек. Телефон аркылуу, мобильный кошелек аркылуу салсаңыз, анда албетте скриншот аркылуу жиберип коюңуз мүмкүн. Урматтуу биздин каналдын көрмандары, мугалимдер, бүгүн сиздер үчүн кантип видео сабак даярдоо боюнча кыскача маалымат берип өттүк. Бул маалыматты билишиңиз мүмкүн, бирок сиздер үчүн кошумча маалымат болду.
Mına bizdin videobuz dagы saktалып dayar boldu. Men bir jol körsetöйүн. Mına. Gördüňüzlermi urmatly Ozanbap mugallimler? PowerPoint arkылуу dagы biz sonun video sabak daýardasak bolat eken. Egerde video ýakkan bolsa albatta dostlaryňyz menen bölüşgende unutmaňyz. Sizlerdi tereň urmatdoo menen Eldor Daliýew jana Zamanbap mugallim online kursu komandasy. Iýgilik gaýlaýbys.